Саруу айылындагы Садык Сыдыков атындагы орто мектеби балдарга билим берүү сапаты жагынан алдыда турган мектептерден. Учурда мектепте 976 окуучу билим алып, 65 мугалим эмгектенет. Балдарга татыктуу билим берүүдө мектептин шарты талапка жооп берүүсү шарт. Андыктан акыркы кездери мектепке жаңы эмеректер алынып, аны менен катар жарыктандыруу системасы жаңыртылган. Заманбап электр жарыктарын коюуга жалпы 1 миллион 500 миң сом акча каражаты сарпталган. Мунун ичинен жергиликтүү бюджеттен 30 миң сом акча каражаты бөлүнсө, ал эми ысык көлдү өнүктүрүү фондунан 600 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул да болсо мектеп окуучулар үчүн жагымдуу маанай жаратты. Себеби балдар жылуу жарык мектепте тажрыйбалуу мугалимдерден ойдогудай билим алышууда. Жалпы мектептин ички жарыктануусу, электр чубалгылары эскирип кеткен, кээ бир жерлери күйүп, кээ бир жерлери күйбөй, ушул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизип келген. Мына ушул көйгөйдүн үстүндө иштедик. Саруу айылдык кеңешине кайрылып, 900 миң бюджеттен карап беришти. Жалпы айылдын депутаттары, ошондой эле төрайым, биздин айыл өкмөтүбүз Искаков Нурлан Табалдиевич депутаттар колдоо көрсөтүп 900 миң бөлүп берди. Андан тышкары бул жетишсиз болуп 600 миңге өнүктүрүү фондуна кайрылдык. Мына ушул жалпы биздин ошо мектептин ички жарыгына 1 миллион 500 миң сом бөлүндү. Азыр жакшы, буюрса бардыгы жарык, окуучулар окуп билим алуусуна абдан жакшы ыңгайлуу шарт түзүлдү десек болот. Учурда эл көп чогулган жерлерде санитардык эрежелер сакталуусу тийиш. Мындан улам ар бир жаран санитардык эрежелерди так сактап, бет кап тагып, дезинфекция каражаттарын колдонуу кажет. Андыктан аталган мектепте балдардын саламаттыгы биринчи орунга коюлуп, антисептикалык каражаттар алынып, бардык санитардык талаптар туура так сакталууда. Окуу процесси жакшы башталды. Азыркы учурда 1-5, 9, 11 класстар окуп жатат. Бул боюнча бардык окуучулар инструкция менен мугалимдерибиз таанышты. Мына ушул инструкциянын негизинде иш алып барып жатабыз. Бардык санитардык талаптарды аткарып жатабыз. Буюрса жакшы. Бардык жагынан төп келген мектептин эми дубалына көздүн жоосун алган сүрөт да тартылды. Таасирлинк долбоору аркылуу 5 миң долларга Саруу айылына мен айылымды сүйөм аттуу көрүнөк жарнактар илинип, мындан сырткары мектептин дубалына ойлоном, текшерем, үйрөнөм деген ураандын негизинде сынчыл ой жүгүртүү боюнча сүрөт тартылды. Ал эми сүрөттө чагылдырылган 2 окуучу Садык Сыдыков атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин алдыңкы окуучулары. Ошондой эле алар таасирлинк долбооруна активдүү катышышкан. Бул жаштарды өз айылын сүйүүгө чакырган долбоорго 14 жаштан 35 жашка чейинки улан кыздар катышышкан. Таасирлик долбоору 5 медиа компания өткөрүлдү. Ошо 5 медиа компаниянын негизинде мен айылымды сүйөм медиа компаниясын өткөрүп, мында биз I Love Саруу деген жаздырып ана марафон өткөрдүк кыз келиндер арасында. Бул долбоорго 14 жаштан 36 жашка чейинки улан кыздар катыша алышты. Ал эми ушул долбоордун негизинде 5 миңге жалпы 5 миң долларга долбоор жазылды да. Ушу мен айылымды сүйөм, анан жанагы сынчыл ой жүгүртүү боюнча. Ошонун натыйжасында анан ошо мектептин дубалына сүрөттөрдү тартылды. Демек, эгерде өзүңдүн айылыңды сүйсөң, айылыңда калып эле далай жакшы нерселерге өбөлгө түзө ала тургандыгы жөнүндө болгон да айтылды. Анан бул сүрөт негизи абдан жакшы стимул берип атат. Бардык айылдагы жашоочуларга, ал эми 11 класстагы окуучу ушу Мадышева Медина менен Асанкарий Эламан 11 класстын окуучулар, булар дагы алдыңкы мыкты окуучулар. Таасирлинк долбоордун багыты элеттик жаштарды өз айылын сүйүүгө чакыруу болуп саналгандыктан, калкка стимул берүү максатында аталган айылга мындан арыда көптөгөн иштер жасалмакчы. Эльмира Есеналиева, Таалай Эргешев, Сергей Мишенко, Жетөгүз районунан.